нормально слышно, да? У нас сегодня без микрофона. Нет, сейчас привезут, я начинаю. Да, пока что время не терять. Давайте будем начинать. Добрый день всем! Урматтуу аталар, апалар жана Үмүт үйүнүн жалпы жашоочулары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл дүйнө жүзүндө бардык тынчтыкты жактаган мамлекеттерде улуу жеңиштин 80 жылдыгы абдан күчтүү демилгелер менен белгиленди. Ушул бейпилдикти канын төгүп, жанын берип алып келген ата-апаларыбызга түбөлүк таазим кылалы. Ар бир адамдын жүрөгүндө эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт деген ыйык сезим жашарына ишенебиз. Урматтуу аталар, апалар, байрамыңыздар менен. Дорогие и уважаемые жители нашего дома, как известно, в этом году почти весь миролюбивые страны мира с большим размахом отметили 80-летие Великой Победы над фашизмом. Этот юбилей напоминает о величайшем подвиге советских солдат и миллионов граждан, которые ценой невероятных жертв подарили мир потомкам. Пусть память о героях, подаривших нам свободу, горит в каждом доме, а их подвиг вдохновляет нас на единство и веру в будущее. Пусть небо будет мирным, а жизнь счастливой. С праздником вас! Негізінен біздегі жаштар жалаң 25-ке чейинки основном. Бізде студенттер. Біз өзімізчө кандай иш кылабыз, кандай иш кылат, кандай иш алып барат десеңиздер, біз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз боюнча тааныштыра кетсек. Биздин филиалдар негизинен Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта жана Баткенде бар да, жакында Нарында ачылды. Биздин кызмат бул тазалык иш-чаралары. Мисал үчүн, кайсыл жерге барсак биз тазалыкта тазалык кызматкерлери кылсын дегенибиз бул туура эмес. Тазалык ар ким өзүнөн башталса, таштабай койсок ошол жер таза. Биз бул студенттер менен чогулуп бул уюмдун максаты тазалык иш-чарасы. Бул карлар үйүндө, балдар үйүндө, мечит, жада калса шаардын тазалыгына да чыгып турабыз. Бул жерде биздин кызматтагы адамдар, волонтерлор жалаң өзүнүн каалоосу менен каалоочулар келип кошулат жана бекер кызмат кылат. Жана ошондой эле кече жакында эле элибизде мына жаш бөбөктөрү ооруп калды. Ушуга ошонча көп акчалар кошулду. Ошол кошулуп атканда, акча топтолуп атканда, топтоочуларга, ошолордун ата-энесине колуна кол, бутуна бут болуп берген. Ушундай топтордогу жаштар келечек уюму жана башка көптөгөн уюмдар, волонтерлор көп кызмат кылды. Ошондой эле биздин мүчөлөрүбүз бул жакта отурат, кыздар. Биз бир аз колдон келишинче ушул жака келип турабыз негизи. Анан бүгүн да иш-чара бар экен, бизге кабарлашты, колдон келишинче бир аз көмөк көрсөттүк. Сиздерге да рахмат чоң. Сиздерге кандай бактылуулук каалайбыз. Муңайбаңыздар. Рахмат. Декастан өзүңө да чоң рахмат. Ишиңе ийгилик, дайыма жаштарды жакшылыкка тарбиялап жүрө бергиле. Мен силерге айтып атам, күнүгө саат 10-до бул жака чыгыңыздар. 10-до бул жерде вечерний физкультура болот. Мына Алтын айым отурат, Талант Абсамиевич кыймылдаш керек, бийлеш керек. Анан дагы жакында көрдүңүздөр, Жакып, танцевальный группа Жакып келип кетти да. Ошолор айтып атат, сиздерге жумасына 2 жолу келели дейт. Уроки танцы. Качкыла, бийлейле, үйрөнөлү. Ула сиздерге кошулуп мен да бийлейли. Чогуу бийлейли, кыймылдайлы, кара жорго бийлейли, вальс бийлейли, танго бийлейли. Бул ден соолукка пайдалуу. Урматтуу биздин жашоочулар. Анан бүгүнкү байрамга кайтып келсек, мынакей дагы бир жолу барыңыздарды куттуктаймын. Өтө жакшы деңгээлде мынакей даярдык абдан сонун болуп тур, мынакей. Биздин мынакта баары отурат, мынакей ЛФК команда,
добуш мынакей биздин эжекелер ар дайым формасын кызыл көйнөгүн кийип, артист көйнөгүн кийип чыга калышат. Азаматсыздар. Ошондуктан мен силерге жалаң гана ошо чыгармачылык ийгилик каалаймын. Дагы ошо талантыңыздарды ташкындатып, талантыңыздарды өркүндөтө бериңиздер, макулбу? А мен болсо жетекчи катары мен силерди ар дайым колдоймун. Ар дайым кайсы багыт болсо мен силерди колдоп келем. Рахмат. Анан биринчи мен ошо сөзүмдөн ошо ыраазычылык билдирейин дедим эле. Мынакей Бүбүсара Бешеналиева атындагы искусство институтунда өзүңүздөр билесиздер, мына ар дайым кегиле бирөөңөр келсеңер, студенттардын кийин старший мынакей. Ушуларга бир дүркүрөгөн бир кол чабуулар болсун, өтө сонун постановка бериши бир бизден белек болсун, бизде бүгүн беребириз. Мына силер студентсиңер, биз дагы студент болгонбуз. Мына ысык чай, ысык кофе бизди эстеп, мына ушул жерге белек болсун. Анан жетекчилерге салам айтып баргыла, ыраазычылык айтып баргыла. Анан дагы берсеңиз белек. Абай, келчи иним. Абай. Мына өкөө сыймык өкөөңөр ар дайым азаматсыңар. Мына креативдүү, мынакей сыймык өкөөңөр да бизден белек болсун. Кичинекей арзыган белек болсо да ошо биз чын жүрөктөн берип атабыз да. Биздин демөчүлөрдүн атынан ысык чай ичип, көк чай ичип, кара чай ичип, кофе ичип бизди эстеп туруптур. Анан Добрый день, уважаемые наши бабушки, дедушки, наши любимые подопечные. Ну, мы вас так давно хорошо знаем, и вы нас хорошо знаете. Поэтому мы поздравляем вас с праздником 9 мая. В городе Бишкек прошли глобальные мероприятия. И на площади Победы мы провели мероприятие по чествованию ветеранов войны с организацией солдатской каши. Также прошел полк у нас, да. То есть все мероприятия по чествованию наших, наверное, предков, наших прадедов, наших ветеранов. В настоящее время в городе Бишкек осталось всего 20 ветеранов войны и участников всего 6, блокадников Ленинграда. Поэтому это особые люди. Им большой поклон от нашего поколения, вообще от всех поколений, да, наверное, страны СНГ. И особая благодарность, конечно, вам, потому что вы нам показываете, да, какие усилия, какие вы творческие у нас люди. Вы всегда концертную программу особенную делаете. Поэтому самое главное вам здоровья, благополучия. Мэрия города Бишкек большое внимание уделяет нашему учреждению, осуществляет всегда контроль, как предоставляются вам услуги, какое питание у вас. Поэтому от мэрии города Бишкек еще раз позвольте поздравить вас с Днем Победы, с весенними праздниками. У нас 5 числа был День Конституции, поэтому вам здоровья, процветания и, конечно, чтобы забота со стороны нашего государства всегда была на высоком уровне. Все, уважения вам и здоровья. Спасибо. Қолдап тұрмайлы, полча, барыз, чоғы, азаматсыздар. Şunday koydum